Асман кезіп жүрген бүркүт тууралуу билесизби? Бүркүт туйгундар тукумундагы кыраан куш. Узундугу 90 сантиметр. Ал эми канатын жайганда 2 метрге чейин жетет. Бул куш Борбордук Азиянын тоо кыркаларында таралган. Жай мезгилинде деңиз деңгээлинен 2-3 миң метр бийик зоолордо жашайт. Уясын аска зоолорго салып, аны башка жырткыч канаттуулардан кылдат кайтарат. Бирок куштардын мырзасы болгон бүркүттү табиятта бир гана карга чокуй алат. Карга кичинекей болгону менен бүркүттүн үстүнө чыгып, мойнунан тумшугу менен бекем тиштеп кое бербейт. Бирок бүркүт аны силкип түшүргөнгө же ал менен чокушуп урушканга аракет кылбайт. Убактысын жана күчүн да кетирбейт. Жөн гана канатын жайып асманга учат. Канчалык бийиктеген сайын карганын дем алуусу начарлайт. Акыры бийиктик үчүн жаралбаган байкуш карга кайра ылдый көздөй кулайт. Адам баласы да дал мына ушул бүркүт сымал болуусу керек. Өз максатына жетүү үчүн бирөөлөр менен урушуп, талашып, убактысын күчүн кетирүүнүн кажети жок. Урматтуу тууганым, сиз дагы алдыга көздөй учуп, бийиктерди багында бериңиз. Сиздин артыңыздан сөз кылып көрө албаган адамдарга убактыңызды коротпоңуз. Ошондо гана жамандыкты сылыктык менен, жакшы мүнөз менен ичиңизге жутуп салыңыз. Жаман нерселерди унутуп, жакшылыктарды гана эстеп, жаман жийиркеничтүү сөздөрдү кулакка да киргизбей, кайткыс кылып узак кетип калыңыз. Алар менен талашып тартышып бекерге убактыңызды коротпоңуз. Анткени оозуңуздан жаман сөз чыгып кетиши мүмкүн. Бирөөгө ыза берип коюшуңуз мүмкүн. Сиз чыныгы мусулман болуңуз. Ал эми чыныгы мусулман адамдарга тили менен, колу менен ыза бербеген, зыян бербеген адам.